Урматтуу төрага, мына кечээ соцсеттерден жана 75 киши жөнүндө сот процессин жүрүп атканын көрдүк да. Баардыгын маалымат каражат булактарына чыгарып атат, мындай кыска кесип. Анан ошого байланыштуу биздин да кесиптешибиз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна да ал жерге барыптыр. Бирок кандай статус менен барган менде маалымат жок экен толугу менен. Бирок ошол жерде кесиптешибиз эл тарабынан шайланган электүүлүү депутат бир кысымга алынгандай болду да ошол жерде. Менин байкашымча караганда. Жооп берейин десе бир кысым болуп атты. Сүйлөйүн десе кысым болуп атты. Андан кийин мен мындай бир ойго келдим да, урматтуу төрага. Ошондуктан мамлекеттик мыйзам бар бүгүнкү күзөт боюнча. Государственной охране. Ошо мыйзамдарга таянып, эгерде кесиптешибиз каршы болбосо, Эльвира Жыргалбековна өзү, мамлекеттик эме берсек, охрана берсек, күзөт берсек эгерде, бир аз ситуацияга жараша ошо шартка туура келип калды болуш керек. Ошондуктан бирок бул президенттин өзүнүн буйругу менен берилет, тескемеси менен. Ошондуктан сиз да сүйлөшүп, бир акылдашып, ошону сунуштап көрсөңүз. Мен ойлойм, Эльвира Жыргалбековна өзүнүн чечими болот чыгар, бирок биз кесиптештер катары алдын ала ушундай иштерди карап койбосок болбойт. Анан кийин дагы кеч болуп калды деп. Эми Кудай сактасын, андай жамандык нерселерди ойлобойлу, бирок бул мыйзамда каралган, бирок кечээги соттун процессинде көргөндө биздин кесиптешибиз Эльвира Жыргалбековнага жасалган кысым, басымды бул мен туура эмес деп ойлойм да. Ошондуктан биз алдын ала иш чараларды жүргүзүп койсок. Рахмат.